Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир оңой, тез даярдалуучу даамдуу тамактардын бири тооктун эти менен жасалган спагетти болмокчу. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар 400 граммдай тооктун төш эти, майда чарчы кылып туурап алабыз. Жана этке жарым чай кашыктай туз, бир аз кара мурч кошуп, жакшылап аралаштырып, 10-15 мүнөт тыныктырып коебуз. Ошондой эле 1-2 даана пияз керек. Мен 2 кичинекей пияз алдым. Пиязды дагы ичке майда кылып туурап алабыз. Ал эми 2 тишче сарымсакты туурабастан жөн гана үстүнөн басып, ортосун жарып коебуз. Ал эми ачуу калемпир болсо, бул каалооңузга жараша кошсоңуз деле болот, кошпой деле койсок болот. Жана бүгүнкү биздин эң керектүү азыктарыбыздын бири бул өз ширесине жабылган кызанактар болмокчу. 800 граммдай алабыз. Ошондой эле кызанактын кабыктарын арчып салсак жегенге ыңгайлуу. Ал эми кызанакты туурашдын деле кереги жок, жөн гана аралаштырып жатып, кашык менен эзгилеп коебуз. Эми табага 50 миллилитрдей өсүмдүк майын куюп, жакшылап ысытып, алгач сарымсактарды салабыз. 1 мүнөттөй кызарта кууруп алсак, майыбыз аябагандай жыттуу болуп чыгат. Андан кийин гана тооктун этин салып, күчтүү отто 5-6 мүнөттөй кызарта кууруп алабыз. Тооктун этин 2 бөлүп кууруп алсак абдан жакшы, анткени баардыгын бир салып салсак, майыбыз муздап, тооктун эти куурулбастан ширеси чыгып, демделип калышы мүмкүн. Ошондуктан 2 бөлүп кызарта кууруп алабыз. Улам май куюштун дагы кереги жок. Ушул эле жыттуу майыбызга эми пиязды дагы кууруп алабыз кызарта. Алгач майды жакшылап кайрадан ысытып, андан кийин пиязды салабыз. Ошондой эле пияздарыбыз жакшылап кызарып чыгышы үчүн 1 чай кашык кумшекерди кошуп, жакшылап аралаштырып, 1-2 мүнөттөй кууруйбуз. Андан кийин ачуу калемпирлерди кошсок болот. Жана помидорлорду өзүнүн ширеси менен чогуу эле баардыгын куюп, жакшылап аралаштырып, кайнап чыккандан кийин отту азайтабыз. Татымалдардан болсо 1 чай кашык прованский травы жана жарым чай кашыктай базилик коштум. Эгер прованский травы жок болсо, анда орегано, базилик, тимьян аттуу татымалдарды кошсок болот. 1 чай кашыктай кызыл таттуу калемпир кошобуз. Жакшылап аралаштырып, бул жака тооктун этин кайрадан салабыз дагы. Татымына жараша туз кошобуз. Ошондой эле бир аз кара мурч кошуп, жакшылап аралаштырып, отту азайтып, 8 мүнөттөй жай отто кайнатабыз. Ал эми 8 мүнөттө биз спагеттилерди бышырып алышыбыз керек. Ошондуктан суусун алдын ала коюп коебуз. Суу кайнап чыгаары менен жарым аш кашыктай туз кошуп, спагеттилерди салып, туура 8 мүнөттөй кайнатып алабыз. Негизи 10 мүнөттөй кайнатылыш керек. Бирок биз жеткирбей чыгарып алабыз, анткени кайрадан соуска баардыгын салганда дагы 1-2 мүнөттөй аралаштырып, чогуу бышырып алабыз. Ошондуктан эзилип кетпеш керек.
Баардыгын жакшылап аралаштырып, эми 1 мүнөттөй дагы бир аз отто кармайбыз. Андан кийин тамагыбызды бере берсек болот. Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин спагеттилерибиз дагы даяр болду. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Албетте, эгерде кургак базиликтин ордуна жашыл жаңы базиликтер болсо кошсоңуз мындан дагы жакшы болот. Эгер жок болсо, мына ушинтип укроп менен кооздоп коебуз. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар жана каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.